Август айынын башында Ысык көлдө дүйнөлүк деңгээлдеги Формула 1 H2O чемпионаты өтөт. Бул Кыргызстандын тарыхындагы эң ири жана алгачкы эл аралык суу үстүндөгү мелдеш. Анда дүйнөнүн 60тан ашык өлкөсүнөн 24 команда күч сынашат. Адистердин баамында мындай масштабтагы иш-чара өлкө үчүн спорттук гана эмес, туристтик жана эл аралык имидж жагынан дагы чоң мааниге ээ. Мына Борбор Азияда биринчи жолу. Мына азыр Казакстан менен Өзбекстан очередьте турушат. Дүйнөнүн чемпионатын өзүбүздө өткөзөбүз деп туруп азыр деген аракет кылып атышат. Андан тышкары 300гө жакын бул деген расмий коноктор болот. 10 миңге жакын көрөрмандар болот Ысык көлдө. Болгондо дагы биз азыр тактап атабыз 90-100 өлкөгө түз эфир болот. Бирок социалдык тармактарда мелдеш Ысык көлдүн экологиясына терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген пикирлер дагы айтылууда. Маселен, Францияда жашаган Самат Кушбек аттуу жаран социалдык баракчалары аркылуу чемпионатты өткөрбөө боюнча кол топтоп жатканын билдирген. Ар кайсы тараптан сын пикирлер айтышы мүмкүн, бирок биз позитивдүү жагын алалы. Бул биздин кадыр баркыбызды дүйнөлүк аренада арттырат. Ошондой эле туризмди өнүктүрүүгө, жаңы инвестицияларды тартууга, ошол менен эле бирге ушул суу моторлуу формула өткөндөн кийин мүмкүн дагы бир жаңы идеялар пайда болушу мүмкүн дагы. Биз ошол кишилер менен ошо экологбуз деп айтып атыптыр, дагы бир адамдар чыгып атат деп маалымат келип атат. Биз эшигибиз ачык, чогуу иштешели. Биз менен чогуу жүрүшсүн, даярдыктарыбызды көрсүн, кайыктарыбызды текшергенге чогуу жардам берсин. Бизге наоборот ал аябай чоң күч болот. Уюштуруучулардын айтымында бардык командалар экологиялык жана техникалык талаптарды так сактоого милдеттүү. Учурда коомчулукту тынчсыздандырган негизги суроолордун бири бул жарышта колдонулган катерлер көлгө кандай таасир тийгизет деген маселе. Бул иш-чара өтөрдө ушу көлдүн жээктери тазаланылат, бүт коопсуздуктар каралат. Бул жарышты өткөзөрдөн мурун абдан көп текшерүүлөрдөн өтөт. Эч кандай зыяны жок. Биз булга полный гарантиясын бере алабыз. Федерациянын жетекчиси катары дагы бере аламын. Белгилей кетсек, буга чейинки эски үлгүдөгү 2 тактуу кыймылдаткычтардын ордуна азыр заманбап 4 тактуу кыймылдаткычтар колдонулат. Алар экологиялык талаптарга ылайык иштелип чыккан. Андыктан күйүүчү май же техникалык суюктуктардын сууга төгүлүп кетүү коркунучу дээрлик жокко эсе. Ошондой эле мелдеш өтө турган аймакта экологиялык жана техникалык көзөмөл топтору күнү түнү иш алып барат. 4 тактуу кыймылдаткычы жана электро кыймылдаткычы менен суу транспорттары, скутерлер, гидроциклдер негизи Кыргыз Республикасынын Ысык көл облусундагы көлгө жүрүүгө уруксат берилген. Бул мыйзамдын талабы. Биздин тиешелүү кызматкерлер белгилеген тартипте өз милдеттерин аткарышат. Зыян келтирүүнүн алдын алганга аракет жасайбыз. Ушу оюн өтүп бүткөндөн кийин биздин лаборатория тарабынан атайын анализдер алынат. Формула 1 классындагы суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионаты 1981 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ошондон тарта жарыштар дүйнөнүн 30дан ашык өлкөсүндө уюштурулуп, Европа, Азия жана жакынкы чыгыштагы көптөгөн көлдөрдө жана суу акваторияларында өткөн. Чемпионатты өткөрүү эл аралык суу мотор спорту федерациясы ЮИМдин экологиялык саясатына, эл аралык стандарттарга, экологиялык кодекстин жоболоруна жана Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо боюнча мыйзамдарына толук ылайык жүргүзүлөт. Мындай талаптар дүйнөлүк деңгээлдеги мелдешти жогорку уюштуруу менен катар экологиялык коопсуз форматта өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Особое значение имеет то, что ЮИМ последовательно развивает. ЮИМ системасында экологиялык коопсуздук кошумча талап эмес, мелдештерди уюштуруунун негизги бөлүгү. Эл аралык федерация техникалык аймактарды туруктуу көзөмөлдөө, күйүүчү май менен техникалык суюктуктарды коопсуз колдонуу, агып кетүүлөрдүн алдын алуу, калдыктарды өзүнчө чогултуу жана утилдештирүү сыяктуу талаптарды милдеттүү түрдө карайт. Ошондой эле мелдештин айлана чөйрөгкө тийгизген таасирин минималдаштыруу боюнча атайын экологиялык механизмдер колдонулат. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Байет айылындагы даярдык иштерин көрүп, инфраструктурадан тышкары тиешелүү кызматтарга коопсуздук менен экология маселесин эң биринчи орунга коюуну тапшырган. Албетте, мамлекет Ысык көлдүн тагдырына кайдыгер карабайт.
Акыркы 4 жылдан ашуун убакыттан бери көлдү мыйзамсыз балык улоочу торлордон жана таштандылардан тазалоо иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Ушул убакыт аралыгында көлдөн чыгарылган мыйзамсыз торлордун жалпы узундугу болжол менен 7000 чакырымга жетип, Бишкектен Италиянын Рим шаарына чейинки аралыкка тете болгону айтылууда. Мындан тышкары көл түбүнөн жана жээктеринен тонналаган таштандылар чыгарылган. Бул көрсөткүчтөр көлдү кайыктар эмес, көбүнчө адамдар өздөрү булгап жатканын далилдейт. Бүгүнкү күндө уюштуруучулар экологиялык жана коопсуздук маселелерин өзгөчө көзөмөлгө алышууда. Негизги максат дүйнөлүк деңгээлдеги мелдешти жогорку деңгээлде өткөрүү менен бирге Ысык көлдүн кайталангыс экосистемасын сактап калуу жана жаратылышка зыян келтирбөө. Айсулуу Асанбекова, Алмаз Нурманбетов, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24.